Өкүнүчтүү окуя. Тоңдо кош бойлуу аял менен анын ымыркайы каза болду. Аллахым мындай күндү эч бир пенденин башына салбасын. Орусияда мигрант ишчилерге маянасын которуп жатып адашып 100 эсе көп которуп алган. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө. Видеонун астындагы өйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Орусияда жаңылыштык менен жумушчуларга 100 эсе көп маяна которуп алышкан. Челябинск заводунун биринде жумушчуларга жаңылыштык менен кадимки маянадан 100 эсе көп маяна которуп алышкан. Ишкананын кызматкерлери адаттагыдай 50-80 миң рубльдун ордуна эмгек акы карталарына 5-8 миллион рубль алышкан. Көрсө эсепчи кокусунан айрыккан 2-0 кошуп койгон. Эсепчи дароо жетекчилери менен байланышып абалды билдирген. Бирок эсепке түшкөн акчаны башка жакка коротууга үлгүргөндөр да болгон. Юристтер белгилегендей, кызматкерлер акчаны кайтарбай коюшу да мүмкүн. Жумушчулар заводко каражаттарды кайтаруудан баш тарткан учурда сотко кайрылып, бул эсептелген ката болгонун далилдеши керек болот. Албетте жумуш берүүчү жеңишке жетиши мүмкүн, бирок сот процесси жогорку сотко чейин бардык инстанциялардан өтүп, узак убакытка созулушу мүмкүн, деди юрист. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, чет жерде мыйзамдарды сактаңыз, документтериңиздерди толуктаңыздар. Россияда каттоого туруу, регистрация, продление, сахарова карточка, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, ННН, СНИЛС, ОМС, ДМС, башка тилге которуу, документтик иштерде кандай көйгөй жаралса жардам беребиз. Толук маалымат алуу үчүн +7991 247 84 21. 7-нчи төрөтү болчу Тоңдо кош бойлуу келин менен ымыркайы каза болду. Ысык Көл облусунун Тоң районунда 45 жаштагы кош бойлуу келин төрөткө чейин каза болуп, анын ичиндеги наристеси да чарчап калды. Бул анын 7-нчи төрөтү болчу. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда, толугу учурунда абалы начарлап кеткен. Учурда окуя боюнча облустук деңгээлде териштирүү иштери жүрүп жатат. Соттук медициналык экспертиза дайындалган. Социал-демократтар партиясынын мүчөсү Кадыр Атамбаев Бишкек ШИИБтин тергөө кызматына суракка чакырылды. Бул тууралуу ал өзүнүн социалдык тармактагы баракчасында маалымдалды. Ал милицияга 22 январь күнү саат 17:30 чейин келиши керек. Буга чейин анын партиялаштары Бишкек шаардык кеңешине шайлоодо добуш сатып алуу фактысы боюнча суракка алынган. 2024 жылдын 13-14 ноябрында бул иш боюнча социал-демократтар саясий партиясынын лидери Темирлан Султанбеков, жогорку кеңештен мурдагы депутаты Ирина Карамушкина жана социал-демократтар партиясынын мүчөсү Роза Түрксевер кырмалган. Алар камакта. Токмокто атасынын унасын айдап чыгып, милициядан качкан өспүрүмдөр кармалды. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы билдирди. Маалыматка ылайык, жол тескөөчүлөрү аудио үлгүсүндөгү унааны токтоткон учурда айдоочусу баш ийбей качууга аракет кылган. Кайгыл кызматынын кызматкерлери унаанын артынан жетип, текшерүүгө алышканда унаанын айдоочусу жана жүргүнчүлөр өспүрүмдөр экендиги такталган. Ошондой эле ал айдоочулук күбөлүгү жоктуруп, ата-энесинин унаасын мыйзамсыз айдап чыкканы аныкталды. Родители разрешили или не разрешили? Берген жок. Урдап чыгып эле айдап кеттиңер. Кийишти алып. Силер деген бирөөнү түзүп алсаңар эмне болуп эле жолдо? Тем более 16 жашта кез. 15 жашта. Ташкентте үлпөт көйнөгүн кийип, күйөө издей мага жентира сатып берем деген жазуу көтөрүп. Ташкентте үлпөт көйнөгүн кийип, күйөө издей мага жентира сатып берем деген жазуу көтөрүп, видео тарткан блогер кызды милиция кармады. Блогер Камила Мозурабекованы камоонун себептерин белгисиз. Анткени Өзбекстандын мыйзамдарында коомдук жайда үлпөт көйнөкчөн жана табличка менен жүрүүгө тыюу салынбайт. Буга чейин 2024 жылы Наманган шаарынан келген 16 жаштагы кыз күйөө керек деген жазуу кармап, той көйнөктөрүн ижарага берген дүкөндүн жарнамасына тартылган. Видео чыккандан кийин ал кармалып, аймактык башкармалыкка жеткирилген. Ал жерде түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Андан кийин аялдар жана үй бүлөлөр боюнча комитет видео кардарларды тартуу үчүн тартылганын, бирок мындай иш-аракеттер адептүүлүктөн тышкары экенин айтышкан.
2023 жылы жайында блогер жана Өзбекстандын биринчи президентинин небереси Мариям Тилаева да Ташкент көчөсүндө тамашалуу видеонун алкагында ушундай эле жазуу менен чыккан эле. Ага укук коргоочулар